Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah Taalam жардам мен Ибн Кайим рахимахуллахның китебин Дарт жана Дава деген бөлүмдө ушул жерге келип токтогон болобуз. Бул Ибн Кайим рахимахуллах жүрөк ооруларын эскерип, адамдардын айрым маселелерде, акырет маселесинде болсун, дүйнө маселесинде болсун, жана кээ бир түшүнүктөрдө мына ушул ооруларды эскерип, анан ошону Куран сүннөттүн негизинде багыттама, эрежелерди, көрсөтмөлөрдү, кеңештерин берип, ошол дартты дарылоо жолдорун практикалык жүзүндө көргөзгөн. Ошол оорулардын бири адам өзүн өзү бул дүйнөдө келген жакшылыктарды, байлык мансаптарды, башына конгон бакыттарды, жакшылыктарды кээде Аллах Тааламдын менден ыраазы экен деп түшүнүп алыш. Ошол Аллах Тааламдын ыраазылыгын, андан аны жакшы көргөндүгүнөн, кечиргендигинен ушул байлыкты, жакшылыкты мага жаадырып берип атат деп адам алданып калат. Ошол нерсеге шайтан да адамга васвас кылып түртөт. Ошонун негизинде адам жашоодо кубанычта, кунак, сүйүнүп, берилген нематтарга кубанып, ишинде, амалында, Аллахка болгон кайрылышында, Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолун карманууда шалакылык кылып, кайдыгерликте дүйнөсүнө алданып жүрө берет. Мына ушул нерсени да Алла Таалам баяндап, Фажр сүрөсүндө мындай деп баяндайт. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ушундай ката түшүнгөн түшүнүктөгү адамдарга кайрылып Алла Таала мындай дейт. Эгерде Алла Таала сыноо үчүн, көрүсүздарбы? Сыноо үчүн бир жакшылыктарды берип, кадыр баркка, байлыкка жеткирген болсо, жанагы адам эмне дейт экен? Роббим мени урматтады дейт. Мындай айтканда, урматтады деген мына Аллах Таала мени сыйлап атат, менден ыраазы болду деп жана байлыкты тараза кылып атат. Ал эми башка бир адамга ырыскысын чектеп койсо, мындай айтканда кедейлик менен, азчылык менен, жакырчылык менен берип койсо, Роббим мени кордоду дейт. Эмнеге? Ырыскы аз келди, Роббим мени жактырбай калды деп. Башкача айтканда Ибн Кайим рахималлах айтат, ар бир неамат урмат дегенди билдирбейт. Ар бир кыйынчылык кордук дегенди билдирбейт. Бул сыноо. Ушул нерсеге алданып калбасын. Кадимки кээ бир адамдар жашоодо башына бир кыйынчылык түшүп калса, банкрот болуп калса, көздөгөн максатына жетпей калса, депрессия болуп, стресс болуп, өзүн таштап, айрымы бомуш болсо, бири алкаш болуп, бири артка таштап салып атпайбы өзүн. Эмне десе, анан барып аягында эмне дейт? Аллах Тааламга наразылыгын айтат. Кудай, мени эле көрүп калдыңбы? Мен эмне жаздым? Мынчалык эмне кылдым? Багы жокко, дагы жок, торум кайнады, курудум, өлдүм деп өзүн таштайт. Себеби ал адамдардын түшүнүгүндө телегей тегиз болуу, токчулук, молчулуктун үстүндө жүрүш керек. Ошондо ошол бакыт деп түшүнүп алган. Ошол Аллах Тааламдын жакшы көрүүсү деп. Кадимки жанагы байлар байлыгына таянып, ошол нерсени Аллах Тааламдын ыраазылыгы деп билип алгандай. Ошон үчүн сахаба табииндерде белгилүү сөздөрдө кээ бир адамдар бар, Аллах аны жаап жашырып коет, өзү болсо аны байкабайт. Мындай айтканда канча кылмыштарды кылат, канча күнөөлөрдү кылат, бирок карапайым адамдарга Аллах Таала аны ашкере кылып, шылдың кылып чыгарбайт. Бирок ал таптаза дегенди билдирбейт. Кээ бирөө ушинтип алданат, мына мен деле канча эле нерсени кылып атам жашырып, анын балесин деле көрбөйм, ырыскым делегенен, элге деле уят болгон жокмун, маскара болгон жокмун, жашынакай жүрөм го деген түшүнүгү алдап коет. Аны өзү байкабайт. Кээ бирөөлөр бар, Аллахка байлыкты берет, акырындык менен аны азапка жакындатат. Ал адам аны да түшүнбөйт. Ошол Кудайды таштаганымда, Алла Тааламдын пайгамбардын жолун таштаганда ырыскынын эшиги ачылат кээ бир адамдарга. Бул деген Аллах Таалам алдан назарын көтөрүп койгон. Аны таштап койгон, эч кандай эсепке албай. Кээ бирөөлөр бар, эл аны мактайт, жакшы көрөт, мындай караган сыртынан. Өтө сойлук деп көрөт, атактуу, даңктуу деп көрөт, бирок ал да аны сезбейт. Балким элдин алдында жакшы көрүнгөнү менен Кудайдын алдында жек көрүлгөн адам болот. Ушул нерсени да сыноо экенин билбейт дескен. Ошондуктан адамдын жашоодогу берилген ийгиликтери, башына конгон бакыт, жакшылыктары бул тараза эмес. Ал туура жолдо жүргөндүгүнө, Алла Таала андан ыраазы экендигине. Тарыхта аябай көп деген адамдар ушул түшүнүктө азгырылып кеткен. Пайгамбарларды ээрчибей койгонуна бирден бир себеп ушул да болгон. Караса, өңкөй Кудайдан жойго чыккан адамдар, колунда бийлиги жок, байлыгы жок, кыларга иши жок, саларга кушу жок, тентип жүргөн безделник адамдар пайгамбардын жанында курчап калыптыр деп шылдыңдаганда. Эгерде араңарда биздей бай кадыр баркы бар бир адам ээрчигенде, сен менен сүйлөшмөкпүз деген.
Айрымдар жиркенип атам, ала кедей кембагалдарды алып койчу. Өзүнчө жолугуп сүйлөшөлү деген. Кимге айтып атат? Пайгамбарга. Эмнеге? Себеби алардын көзүндө жашоодогу ийгилик деген кимдин колунда байлык бар, кимдин кадыр баркы бар, ошол адамдарды ийгиликтүү деп көрүшкөн. Анан пайгамбарларды биринчилерден кедейлер, кембагалдар ээрчип кетсе, алар жиркенген. Эгерде пайгамбарың акыйкат болгондо сени биздей атактуу, даңктуу бай манаптар ээрчимекти. Аллах сактасын. Себеби алардын көзүндө ушул тараза болгон. Мусулман адамда кээде ыйманы алсырап кетет, илими аздыгынан, кайдыгерликтин көптүгүнөн, боштугунан жүрө берсе, кээде ушул дүйнө чоң көрүнүп, жашоодогу бир кыйынчылыктар келсе, ой бузулуп кеткендиги, жана жакшылыктар көбөйүп кетсе, көзү май басып, анча-мынчаны көрбөй, көзүнө илбей, көзү май басыптыр деп коет го. Бул деген сөз ушул байлыкты көтөрө албай, жүрөгүнө текеберлик оорулар кирип, буйруктарды аткарбай, тыйгандан тыйылбай, пайгамбар алейхиссалату вассалам жолун ээрчибей, дүйнөгө малынып, ошонун артынан ээрчип кууп кетүүгө себеп болот. Жана өзүн актоого да себеп. Мен Кудайдын кадырлуу, барктуу кулумун деп. Менден ыраазы болгон үчүн Кудай берип атат. Наразы болсо бербейт эле деп. Ошондуктан адамдын колундагы нерсе тараза эмес. Адамдын акыбалы, Аллах менен кандай мамилеси бар, мына ушул тараза. Башына келген жакшылыктардын түшө берсе, ал адамда жакшылыкта буйрукту тыюун аткарып жүрөрсө, бул келген жакшылыктары ал жардамчы болуп саналат. Жардамчы болуп берет ал адамга. Себеби ал адам ансыз да жакшылык жолдо. Кыйынчылык келсе сабыр кылат, жакшылык келсе шүгүр кылат. Адамдык касиетте бир күнөө кылып алса, истигфар кылат. Байлык келсе ал адамды ибадаттан алыстатып салбайт. Кедейлик келсе ал адамды ибадаттан же таштаттырып салбайт. Калла иннал инсана ла ятго. Чындыгында адам баласы кутурат, чектен чыгат. Устагына качан өзүнө баарымага жетиштүү деп калганда. Ошон үчүн көпчүлүк адамдар ыймандан ырганда ошол токтукту, байлыкты, жакшылыкты көтөрө албай, жанагы оорубаган денеси саламаттыкта бүт телегей тегиз адамдардын жүрөктөрү мерес болуп кеткендиги бир ушул. Канча адамдар кээде оору менен хидаят келет. Канча адамдар кээде банкрот болуп, адамдардын баарына кайрылып, бүт эшиктер жабылып, анан барып жалбарып, чын жүрөгү менен Кудайга кайрылат. Ага чейин данкратым бар, тиякта поддержкам бар, адам бар, ошолор менен чечип жүрүп, жүрөктөрүн ошолорго байлап алат. Амма ида мабталаху факадар алейхи ризка. Ал эми ырыскысын тар кылып койсо, жакыр кылып койсо, ойлогон ою, көздөгөн максат ишке ашпай калса, ваякулу робби аханан, Роббим мени кордоду, мени таштап салды деп. Себеби анын көзүндө байлык тараза болгон туугандар. Аллах кордоп жатат, кыйнап атат мени, таштап салды мени деп ойлойт. Кээде Алла таалам өзүнүн кулун кордоп эмес, коргош үчүн, кыйнаш үчүн эмес, сынаш үчүн, азапташ үчүн эмес, аны адептеш үчүн, адамдын максатына, адамдын кызыкчылыгы үчүн, адамдын пайдасы үчүн Алла таалам ошол адамды мындайча айтканда өзүнүн колдоосу менен кээде кайсы нерсе зыян, кайсы нерсе пайда ылайыктап берип турат. Кадимки жана ата-эне баласына күйгөндө эмне пайда, эмне зыян, баласы телефонго алаксып баратса, контролдоп атпайбы? Акчанын артынан чектеп атат. Муну көтөрөт, муну көтөрө албайт деп. Бул ата-эненин көзүндө эле балага элестеткиле. Эми Аллах таалам билүүчү, кабардар, адамды жараткан, ар бирөөбүздүн напсибизди билет, ким эмнени көтөрөт, ким эмнени көтөрө албайт, кимге эмне жагат, кимге жакпайт. Ошон үчүн канча деген алымдар, о Аллахым, мен тандоо эмес, сенин тандооң менен жашайын. Мен билбейм, сен билесиң. Тагдырымды сенин ыраазылыгыңа, акыретимдин жакшылыгына, бакытыма арнап, ошол жакка ылайыктап жаз. Ошого жеңилдет деп дуалар канча айтып келген. Ошон үчүн адам билбейт кээде кайсы нерседе пайда. Бир ишкыларда да истихара намаз окуганы да ошол. Бул деген Аллах тааламдан кеңеш алуу, багыт алуу деген. О Роббим, мен билбейм. Сенден сурап атам, кайсы нерсе жакшы мен үчүн. Кээде адам үчүн адамдын көзүнө бир нерсе кооз көрүнөт, жакшы көрүнөт, бирок ошол бале болот. Ошол бактысына себеп болот. Ошон үчүн байлыкты андай нерсеге тараза кылбаш керек. Эгерде байлык Аллахтын ыраазылыгына тараза болгондо, адамдардын арасында эң шарапаттуу, эң кадырлуу, барктуу болгон бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Анда ал 3 күндөп ачкалыкта 2 айлап үйүнөн түтүн чыкпай, казанында от жагылбай ачка калган күндөр болбойт эле да. Аллах таалам жаадырып берип салмак. Себеби Мухаммад алейхиссалату вассаламдан өткөн шарапаттуу, ардактуу, барктуу адам жок Кудайдын алдында. Мына ошол адам ачкачылыктын айынан ташпайлап, ачкачылыкка
ошондой кыйынчылыкта кээде ысык тамак 2 айлап жейилбей, суу менен финик менен күн көргөн. Канча деген хадистер келет болбой. Бухари, Муслимде келген хадистерде. Не дейт? Айлар өтөт эле пайгамбарыбыздын үйлөрүндө түтүн чыкпайт эле деген. Ал заманда ошо түтүн чыкканда билген, ысык тамак болуп атат. Бул деген айлап жөн эле суу менен финик менен күн өткөргөн. Кедейлик, жокчулук бул тардык заман далил эмес. Алла таалам ал кулун кордоп атканын, же нааразы болуп атканын, же ачууланып атканын, же ыраазы болбой атканын. Кээ бир адамдар ушу жолум буулуп калды, Кудай мени жаап салды деп жолумду ачышым керек деп жүргөндөр бар. Карасаң намазы жок. Анан издеп жүрөт, баланча жерде бирөө бар экен, тумар чийип берет экен, жолум ачып берет экен. Россияга кетейин дедим эле. Каяктан барып жолум ачтырып алсам болот? Барып келген сайын тапканыман береке жок. Берекени берүүчү ким? Алла таалам. Эмнеге ушул намазын өтүп жалгыз Аллахка кайрылбайт? Өзүнө окшогон бир махлукаттарга жүрөгүн таштап, өзүн кор кылып, адамдан үмүт кылып жүрөт. Алла сактасын. Тумар чийдирем, жолумду ачтырам, бирөөдүн барып этегин кармайм, колун кармайм, бата алам деп. Алла таалам даанышман зат. Ушу даанышмандыгы менен кээ бир адамдарга Алла таалам тар кылып берет. Бул кордук эмес. Кээ бир адамга Алла таалам көп кылып берет. Ал адамдан ыраазы дегенди билдирбейт. Көпчүлүк бергени ыраазы дегенди билдирбейт. Же ал адам туура жолдо дегенини билдирбейт. Туура жолго Алла таалам бизге тараза койгон. Аллах менен болгон мамиле. Силердин эң ардактуу урматтууңар ким деген? Инна акрамакум индаллахи аткакум. Эң таква адамдар деген. Таква деген эмне? Аллах менен болгон мамиле. Мына ушул мамиле менен карап, адамдын даражасы, кадыр баркы Кудайдын алдында көтөрүлөт. Эч убакта күнөө менен, Аллах менен согушуу менен, буйругун таштап, тыйгандан тыйылып, бир адам Кудайдын алдында кадыр баркка жете албайт. Канча сооп иштерди кылсын, канча кайрымдуулуктар кылсын. Аллах жүктөгөн башындагы парстар аткарылмайынча, жанагындай жакшылык иштерим, сообум көп, мындай кызматтамын, мындай иштерим бар, мындай тигиндей эсепке алынбайт. Чын эң сүйүктүү нерсе биринчи өзүңдүн мойнуңа жүктөлгөн парстарды аткар деп келет. Ибн Кайым рахимахулло кийинки бөлүгүндө ушуну эскерет. Эң көп өзүн алданган адам бул дүйнөдө ушул дүйнөнүндөгү келген бакыттарга, жакшылыктардан шашылып, акыреттеги жакшылыктарды таштап койгон адам. Ушул эң көп өзүн алдаган адам. Акыретиңди кое турчу, бул дүйнөдөгү келе турган жакшылыктарга мен жетишип калышым керек, буттан туруп калышым керек, жашоомдо өзүмө комфорт түзүп алышым керек деп, жана буйруктарды аткарбай, Аллах арам деп койгон нерсе ташталбай жүргөн адамдарга айтылып атат. Кээ бирлери ушундай сөздү сүйлөгөнгө чейин барсы дейт. Бул дүйнө накталай акча. Ал эми акыретиң болсо, ал убада кылынган жакында берем деген сыйлык деген. Келечекте бериле турган сыйлыкка караганда азыркы накталай акча жакшы деп ойлошот. Мына ушинтип өздөрүн алдаган адамдар деп айткан. Мындай чыкканда кээ бирөөлөрү колдогу тыйын убада кылынган тыйындан артык дешет. Колдогу тыйын деген ушул дүйнөдөгү мүмкүнчүлүктөрүң дейт. Колдон жаша, жырга, тур, калаганын кыл, тыйының барда. Не деп коет? Чартаңбай теп деп. Ал эми акырет ал убада кылынган жакшылыктар. Ага көп бар. Жетишесиң тобого да. Ага өзүнүн убакыты келет деп өздөрүн алдап, жин шайтандар, адам шайтандар бири-бирин ушинтип колдошот. Айлы кайда? 70 келип калса да сен келечегиң айлы кайда деп бири-бирин ушинтип алдап отуруп өлтүрүп коюшат. Же намазы жок, же ибадаты жок, же Аллахка кайрылышы жок. Узун үмүт бири-бирин коштоп колдоп отуруп, дүйнөнүн рахаты анык, акыреттин рахаты күмөндөй эшигине чейин барган. Ким көрүп келиптир ал жакты? Ошондуктан алар не? Аныкты күмөнгө алмаштырбайм деп айтышат дейт. Элестетиңиздер, аныкты, ачык айкындыкты күмөн деп эмнени айтышып атат? Акыретти айтып атат. Ушундай адамдарды мен көрдүм дейт Ибн Кайым рахмат. Жашоодо. Бир учурда эле Кудайга ишенем дейт, экинчи учурда эле ким көрүп келиптир деп сүйлөйт. Ушундай адамдарды биз да көрдүк. Эмне пайгамбар алейхиссалату вассалам көрүп келген жокпу Мирачка барып? Аны Меккенин мушриктери шылдыңдаган болчу болбосо пайгамбар алейхиссалату вассалам. Мунун сыйкырлыгы эми асманга жеттүбү деп. Кээде мусулманмын деген адам ошол Меккенин мушриктериндей сөздү пайгамбарга айткандай бүгүнкү күндө да айткандар бар экен, таң калдым. Ким көрүп келиптир ал жакты деп. Бирок ошол учурда мусулманмын деп коет кайра. Кантип тили менен динден ырып кеткени өзү сезбей калат, Кудай сактасын. Алла таалам Куранда айтат, Фатир сүрөсү 5-аят: "Эй адамдар, Аллахтын убадасы акыйкат. Инна вa'даллахи хак. Фала тагурраннакумул хаятуд дунья." Бул дүйнөдөгү азгырыктар силерди алдап койбосун ал убададан. Ошол убадага силердин кош көңүл мамиле, кайдыгер мамиле жасап коюуга дүйнөдөгү жалтырак жултурак
Ооз нерселер силерди алдап койбосун. Жана алдоочулар силерди алдап салбасын дейт. Аллах Таала эмне дейт? Акыретке бизди кызыктырып атат. Ошол туруктуу жай деп. Ал эми бул дүйнөнүн өтүп кетүүчү азгырыктарына азгырылып кетип, түбөлүктүү бара турган жериңердеги кам көрүүдөн, азык даярдоодон алданып калбагыла. Аны таштап салбагыла деп. Бул шайтандын азгырыгы. Ушул эки чоң азгырык. Биринчиси дүйнөнүн азгырыгы, экинчиси шайтандын азгырыгы. Кимде ким ушул эки азгырыктан оолак болсо, анда адам алхамдулилля жакшылыкта жүрөт. Мына ушул эки чоң азгырык, шайтандын азгырыгы менен дүйнөнүн азгырыгы нечен деген адамдарды кулатты дейт. Ушул дүйнөгө малынып, чөмүлүп, азгырылып кетип, канча деген адамдар имандан ажырап өтүп кетти. Канча деген адамдарды шайтан азгырып кетти. Мына ушул эки улуу, эки чоң фитна, эки чоң адашуу, эки чоң азгырык. Ал эми бул дүйнөдөгү айрымдар айтат дейт Шейх Солих Фаузан хафизаллах. Бул дүйнө мына туруктуу биз көрүп аткан ачык айкын нерсе. Ал эми акырет болсо уадаланган нерсе деп. Мындай адамдар Аллахка ишенбеген адамдар. Болбосо Аллах Таалам айтып атат: "Инна ва'даллахи хак." Аллахтын уадасы акыйкат. Сен каалайсыңбы, каалабайсыңбы, үмүт кыласыңбы, үмүт кылбайсыңбы, ишенесиңби, ишенбейсиңби, шалакылык кыласыңбы, Кудайга эч кандай зыян бербейт. Өзүңдү өзүң кордойсуң. Өзүңдү өзүң келечегиңди талкалайсың. Ушул дүйнөгөдө гана мен жыргап жашайм, акыретиң күмөн, акыреттин ал уадаланган курвада, же ачык айкын эмес, анык эмес дегендер, булар иманы жок адамдар. Материалисттерди айтат дейт. Ал эми акыретти максат көрүп, дүйнөдөгү нерселерди зарылдык көрүп, такыбалык менен Аллахка мамиле кылгандар, ушулар акыл ээлери. Ушулар чыныгы көрөгөчтөр. Ушулар чыныгы мыкты адамдар. Бирок мындай адамдар сейрек жана аз дейт. Тилек каршы. Ошон үчүн туугандар, дүйнөдөгү азгыруу дегенди кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт. Дүйнөгө азгыруу деген дүйнөнү таштабай, иштебе деген сөз эмес. Ошол дүйнө сенин жүрөгүңө кирип, дүйнөгө болгон сүйүү, дүйнөгө болгон кам, кайгы, акыретке бараткан жолуңан тайдырбасын деген сөз болду. Дүйнөнү жанагы туалетке киргенде кандай таштайсың? Эшекти кандай минесиң? Машинаңды кандай минесиң? Колдонуп атпайсыңбы өзүңдүн жакшылыгыңа пайдаланып? Мына ошондой кылып колдон деген сөз. Канча адамдар ал дүйнөнү колдонбой эле дүйнөнү коргоп жашайт. Капиталын коргоп, өзү да колдонбойт, тырышып, сараңдык менен өзү колдонбойт, пайдаланбайт, акыретине да кам көрбөй өтүп кетет. Ошонун үстүндө иштеп отуруп, анан эртең мына деп отуруп. Ошону айтат, дүйнөгө азгырылып кетпе деген. Мындайча айтканда, Кудайдын буйругун аткарууга, арамдан тыйылууга кээде дүйнө тоскоол болбосун деген сөз. Канча адамдар ушу дүйнө тоскоол болот бир буйрукту аткарышка. Же ошол жака катуу кирип сүйүп, же болбосо бир арамга кирип алган, даамын татып. Ошол дүйнөгө болгон кызыгуусун себебинен арамды таштай албайт. Эч убакта алымдар дүйнөнүн маселесин айтканда дүйнөнү ташта деген чакырык эмес. Жалпысынан дүйнөгө азгырылба десе кээ бир адамдар дүйнөнү таштап эле мечитке кирип намаз окуп отура бериш керекпи деп түшүнөт. Кээде адам бай болот, ал дүйнөгө азгырылган жок болуп саналат. Кээде адам кедей болот, ал дүйнөгө аябай малынган адам болот. Ал жүрөктөн ошол дүйнөгө болгон мамилең кандай? Дүйнөнү колдонуп атканыңда Аллах менен мамиледе иманың кандай? Буйрукту аткарып атасыңбы? Тыйгандардан тыйылып атасыңбы? Сени азгырылган жокпу? Намаздарын жыйнап окуп салган жоксуңбу? Бизнесиң ачылганда. Дүйнөнүн артынан ибадаттарың тоок чокугандай окуп калган жоксуңбу? Зикирлериң, таңкы зикириң, кечки зикириң, намаздарың, буйруктар аткарылып атабы деген сөз. Бирок ушул иштин артынан, ушул дүйнөнүн артынан мени калып кетти деген адамдар, азгырылды деген адамдар. Ана байлык таап, ошону колдонуп, илим алып, ибадат кылып аткан болсо, бул жакшылык. Маселе азгырылууда. Азгыруунун айтат. Ошону туура түшүнөйлү. Ибн Кайым сөзүндө айтып, кээ бир адамдарды айткан сөздөрү дейт. Дүйнөгө азгырылып кеткен адамдардын колдогу тыйын, убада кылынган тыйындан артык дешет. Кээ бирөө дүйнөнүн рахаты анык, акыреттин рахаты күмөн дешет. Ошондуктан алар аныкты күмөнгө алмаштырбайбыз деп айтышты. Бул шайтандын эң чоң алдоолорунун бири. Ал тургай тилсиз айбандардагы, мындайча айбандарда мындай түшүнүктөн акылдуураак. Эмнеге? Себеби айбандар зыян бар нерседен билсе, кайсы нерсе зыян бар, корксо же ошол зыян нерсени урушса да, тепсең да, камчы менен чапсаң да барбайт. Аны барыңыздар көрүп жүрөсүздөр. Атты, уйду жана от кайдачы барар бекен. Аң кайдачы көрүп туруп барбайт. Коюңда, эчкиң да, мышыгың да, итиң дагы.
Ал эми булар дейт, булар анау адамдар өзүн жок кыла турган ишке билип туруп деле кирише берет дейт. Эгер алардын бири Аллахка, элчисине, акыретке эсеп кысап бар деп ишенип туруп анан ушундай кадамды кылып аткан болсо, ал эң чоң өкүнүчтө туш болот. Анткени билип туруп жасап атат ушул кадамды. Ушул зыян экен, бул пайда экен билип туруп ушуга түшүп аткан болсо, бул чыныгы оору адам да. Кээде байкайсыздар, жашоодо адамдар билем дейт, бул зыян, мени курутат, өлтүрөт деп. Жанагындай бир зависим, арак ичкендер, наркотик чеккендер, килей жыттагандар, түрлүү түркүн бир оорулар менен ооругандар. Ал эми ишенбесе, андан да алыс нерсе, андан да коркунучтуу болот. Ишенип туруп кылса, чоң өкүнүч, чоң коркунуч, ишенбесе ал капырчылык да. Бул адамдарды жанагы акыреттеги болгон абалына салыштырып атат. Колдоого бар нерсе артык деген сөздүн жообу мындай дейт. Ибн Кайым рахималла өз жооп берет. Эгер экөө тең болсо, анда колдоого артык дейт. Мындай чыкканда акыретиң дагы, ишениң бар, ибадатың бар, жакшылыгың да бар, анан колуңда акчаң да бар, дүйнөң да бар. Бирок кийинкиси көбүрөөк жана жакшыраак болсо, ал артык болот дейт. Мындай чыкканда колуңузда да бар нерсе бар, эки нерсени айтса, анан келечектеги нерсени. Келечектеги нерсе азыркы болгон акчаңан көбүрөөк деп айтса, кайсысын адам тандайт? Ошол келечектегин тандайт. Бул дүйнөдө жанагы жерде рассрочканы деле адамдар мисалдаган да берди. Минтип айтса, азыр могу товарыңды сатсаң 100 сом болот. Бирок ушуну рассрочка берип койсоң, акчадан кыйналбай турган болсоң, 300 сомго сатасың. Сага бөлүп берет, ай сайын 100 сомдон аласың. Десе көптөр ошон үчүн рассрочка берип атпайбы? Банктар, канча деген компаниялар, адамдар эсептеп көргөн. Шашпай алсам, биринчиден пайдасы көбүрөөк экен. Туруктуураак экен, мындай экен, тигиндей экен деп. Эгер экөө тең болсо, анда колдоого артык деп атпайбы? Бирок кийинкиси көбүрөөк жана жакшыраак болсо, ал артык болот дейт. Муну кимдерге жооп берип атат? Буну жанагы дүйнөгө азгырылып кетип, акыретти таштап салган, бүгүнкү абалым менен жашайм, ушул дүйнөдөгү жакшылык менен гана мен чектелем, акырет анык эмес, шек деген адамдарга айтып атат. Алардын оюнда акырет деген бул келечекке узак болгон убада. Аны бир Кудай билет, качан барабыз, качан деп туруп, ушу көзү көргөн нерсе менен азыркы биз кармап сезип аткан ушул дүйнө, жашап аткан дүйнөбүз менен чектелели деп азгырылып, буйруктарды анан шалакылык кылып, тыюуларга шалакылык кылып, жашоого азгырылып кеткен адамдардын абалы дейт. Алла Таалам Куранда бал ту'сирунал хаята дунья вал ахирату хайру ва абqa. Силер ушул дүйнөгө кызыгып кирип кеттиңер. Ушул нерсени өйдө көрүп алдыңар. Акыреттен. Болбосо акырет эң жакшы эле. Акырет эң туруктуу эле. Акырет эң түбөлүктүү эле деп атат. Момун адам гана акыретти өйдө коет. Ал эми дүйнөнү акыреттен өйдө койгон бул кафыр же эки жүздүү же шунчалык кайдыгер, жүрөгү ооруп калган адам. Дагы бирөө айтышты, дүйнөнүн рахаты, жашоосу ачык якин нерсе дейт. Ал эми акыреттики күмөндүү нерсе дейт. Автор айтат, балким акыреттин жакшылыгы якин нерсе. Себеби Алла Таалам убада берди. Аллахтын убадасы акыйкат. Ал эми дүйнөнүкү мата деген. Куранда Руат сүрөсүндө 62-аятында мындай дейт. Алла Таалам: "Ва фариху бил хаяти дунья". Алар ушул дүйнөдө келген жакшылыктарга кубанып, сүйүнүштү. Бирок дүйнө болсо омал хаяту дунья фил ахир илля мата. Ал эми дүйнө акыретке салыштырганда бир жөн эле бир кубанып эс ала турган бир мата деген, жашооңуздордо бир-эки жол бир чет өлкөгө же бир жерге көлгө барып жана эс алып келет го 3 күн 4 күндө. Жашооңуздордо бир элес болуп калат. Биякта 60-70 жылга жана 1-2 күн эс алган эсине керсеге татыбайт да, өмүрдүк 60-70 жыл жашаган өмүрүнө. Ошону мата деп коет. Бир жерге барып 2-3 күн эс алып келгенде. Эс алып, кыдырып, акыретке салыштырмалуу бул дүйнөдөгү 900 жыл жашаса да, 1000 жыл жашаса да ушундай мата деген. Дагы бир асарларда адам канча жол дем алат бул дүйнөдө? Мисалы, миллион жол дем алса, ушу бир деминдей эле деген. Акыретке салыштырганда бул дүйнөнүн жашоосу. Анан акылдуу адам кантип ушул бараткан жагына өзүн таштап салат деген сөздү айткысы келип атат Ибн Кайым рахималла. Кээ бир адамдар ошо кайдыгерликтен дүйнөдөгү берген жана жогоруда айткандай жакшылыктарды эмне деп билип алат? Алла Таалам ыраазылыгы же болбосо ушул дүйнөдөгү жакшылыкка гана кубанып, ошо менен алек болуп азгырылып кетет дагы, акыретин унутуп коет. Бул жакта Шейх Солих Фаузан да жанагы сөздөргө дагы бир сыйра түшүндүрүп берип кетип атат. Чындыгында айбандар дагы бир нерсени зыян деп билсе,
ал нерсеге бет алып баспайт дейт. Адам олак болгонду көрөт. Байкасаңыздар, айбан чуңкурду көрүп калса түшпөйт. Отту көрсө жакындабайт. Керек болсо адамды көрсө да зыян деп көрсө качат ошодон. Акылы жок болсо дагы. Болбосо адамдардын көпчүлүгү ушул күнөө, ушул сени тозокко алып барат, бул деген арам нерсени билсе деле ушул нерсеге жакындап бара берет. Зыян болсо дагы. Ушул дүйнөгө эрте келген рахат деп ошого малынып кетет дагы, акыретин таштап салат дейт. Келечектеги азап бар, келечекте башыңа бале келет дегенде таштап коюштат дейт. Бул дүйнө Адам алейхисаламдан жаралгандан баштап кыямат келгенге чейинки абалдын бардыгын салыштырды. Ушул бир абада эле дейт. Бир деп адам бир дем алып кайра кой берет го. Ушундай деп салыштырган. Акыреттин узактыгына, акыреттеги жашоого салыштырганда. Мындайча эч нерсеге татыбайт. Мына адамды караңыздар. Орто жашаган адам азыр 60-70 болот атабы? 60 жаш деп коелу мисалы. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан, менин үммөтүм 60 мен 70 ортосунда болот деген. Андан сейр өткөндөр сейрек болот деген. 1000 адам болсо ошонун бир 100-ü, 50-60 андан узак жашаса, көпчүлүк адамдар ошо 60-70те кетет деп айткан. Эми 8 саат уктаган адам салыштырып көрсө, 8 саат уктаган адам тимеле бул режим менен көп уктабаган адам да, бул 8 саат түштө уктабаган адамды айтылат. 20 жылы кетти. 8 саат иштеген адам дагы 20 жыл кетти. 40 жыл болуп атабы? Анан дагы наракта 20 жыл калып атат. 20 жылы уйкуга, 20 жылы жумушка, 20 жыл дагы канча деген тирликтер келгени, жегени, ичкени, туалетке барганы, башка өзүнүн зарылдыктары менен жүргөндө. Ибадатка, Аллахка болгон мамилесине, акыретине 1-2 жыл калат ушундай. 20 жылы дагы немеге кетет? Акыл эсине келгенче. Ундан унутуп калып. 20га чыкканча өздөрү көп айтат, кантип убактым өтүп кеткен билбей калдым деп. Ошо менен жок эч нерсе калбайт адамга. Жакшылап мындай акылы менен ойлой турган болсо, 20 жылым уйку кетсе, 20 жылым эми жашоону түшүнөт 20га келип. Ага чейин жаштык менен өтүп кетет болду, оюнуп күлүп. 20 жылы үй бүлөм багышым керек, тирилик деп бул аз иштеген адам 8 саат режим менен 8-ге барып 5те кетип калган адам. Жанан тара-пара деп шеринелеп түндө уктабай жүргөн адамдардын өмүрүн айтсаң, аларга кантип 60га чыкканын билбей калдым дейт. Жан дүйнөсү ооруп, бир нерсеге малынып, акыретин унутуп, жашоосун унуткан адамдар такыр жаны чыгып атканда билет, бул дүйнө түш сыяктуу болуп өтүп кетти деп. Ошон үчүн вамал хаяту дунья фил ахир илля мата деген ушул. Бул дүйнө акыретке салыштырмалуу бир көз ирмемдеги эс алуудагы рахаттай эле деген. Өмүр бою жашаганы. Айттык го 30 жылда акыркы күндө бир эстегениңиз бар да, ушул жерге барып бир 2 күн жакшы эс алдым эле, ушул жерде аябай жакты эле деп же ысык көлдү айтат бирөө дагы бир жерде айтат го. Бирок 30 жылда, ошо 30 жылга салыштырганда ошол бир көз ирмемчилик, бир рахат эс алууну эстей алат. Мына ушундай эле нерсе деп атат. Дагы бир пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде мисалдаган, деңизге адам колун сөймөйүн салганда, кайра чыгарганда канчалык сууну алып чыгарат деңизден. Жөн эле бир ным эле чыгат да, ным, суунун салкындысы. Акыретке салыштырганда жана деңиз болсо акырет. Адамдын бул дүйнөдөгү жашоосу жана сөймөйүнө илинген деңиздин суусунун салкындысындай эле айткан. Салкындысы деп коебу? Ным нерсеси. Деңизден эч нерсе кемебейт. Дүйнөнү акыретке ушинтип мисалдаган. Акыретиң деңиз болсо, океан болсо, дүйнөң болсо жана сөймөйгө малынган деңиздин суусундай. Анан акылдуу адам кантип ушул нерсеге жеңил карайт, мен ушуну түшүнө албайм деп атат автор. Таң калып атат. Кантип ушундай кыска жашоодо намазын окубай, буйрукту аткарбай, тыйгандардан тыйылбай, Аллах жөнөткөн пайгамбарды ээрчибей, түшүргөн Куранын окубай, ушундай кеңкелес болуп, кайдыгер болуп жашайт адам. Эмнени каалайт бул адам? Ишенбейби акыретке? Ишенип же якыны жетпейби? Мына ушуларды эскерип туруп, ана кийинкисинде багыттама берет. Тугандар могу жерге аябай таң калышты. Биз жанагы дүйнөнү, биз адамдын өмүрүн айттык да, бирок негизинен бул Адам алейхисаламдан баштап кыямат келгенге чейинки абалдар айтылат экен да. Жана деңиздин сөймөйдөгү суунун мисалы, адамдын канча дем алса, бир эле деминдей болгондугу акыретке салыштырганда. Эми адамдын өмүрүн айт. Эч нерсеге татыбайт. 60-70 жыл, мейли 80ге чык, 90го чык. Ошон үчүн адам өзүнүн бараткан жолун карасын дейт. Каяка баратат? Ушундай жакка баратасың, экинчи келбейсиң. Ушундай жакка баратасың, эч убакта сенде мүмкүнчүлүк болбойт кайра тоого кылууга. Ушундай жакка баратасың,
эч убакта кайра кечирим кылууга, сооп жасоого болбой турган жакка баратасың. Мүмкүнчүлүк жок кайра. Ошон үчүн куруп кетүүчү, өтүп кетүүчү, тез өтүп кетип бараткан жагыңа алданып калба. Адамдын бул дүйнөдөгү өмүрү акыретке салыштырганда эч нерсеге арзыбаган, жеңил, тез өтүп кете турган нерсе деп. Иншалла кийинки сабакта ушуга, ушундай азгырыктан, жанагы кайдыгейликтен, жанагындай зависим болуп ооруп калуудан, жан дүйнөсү кирип кетүүдөн кантип якын менен, иман менен, сабыр менен, шүгүр менен ушуларды түшүнүп, билип, тараза кылып, ошого алданып кетпей, ибадатын таштап салбай кантип жүрө алат, ошого багыттамаларды берет автор иншалла. Ошого токтолобуз. Саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин. Аллах таалам баарыбызга ийгилик, тауфик берсин. Акыйкаттай көргөзүп, ал нерсе бекем карманууга жардам берсин. Жалганды жалгандай көргөзүп, андан оолак болууга насип кылсын. Дүйнөнүн азгырыгына, шайтандын азгырыгына азгырылып кетип, бараткан жарыбызга кам көрбөй, азык даярдабай, бош өтүп кетүүдөн Аллах таалам бизди сактасын. Өзүнүн сүйүктүү кулдарынан кылсын. Жакшылыкты көрүп ээрчип, жамандыкты көрүп таштап, акыретине гам көргөн, дүйнөнү зарылдык деп билип, аны бараткан жагына дүйнөнү колдонуучулардан кылсын. Дүйнөгө кул болуп калуудан Аллах таалам бизди сактасын. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.